Апаларыбыздын эң чоң катасы кыздар идиш жуусын, кыздар кухняда тамак кылсын, балдар силер отун чапкыла, андай кылгыла, мындай кылгыла. Кээде балам уят идиш дагы жубасың деп апалар өздөрү идиш жуат да. Балдарыбыздын көз карашында апалар өздөрү калыптандырып коюп атат, кыздардын иши башка, эркектин иши башка депчи. Жок, жаштыгынан ишти эч качан бөлбөңүз, кыздардыкы, балдардыкы деп. Эң чоң ката бул. Бала шыпырсын дагы, идиш дагы жуусун, кыздардын да ишин кылсын, шыпырсын, көчө кылсын, башка кылсын, бардыгын кылсын. Абдышкүр Нарматов, Абдышкүр ажы устазыбыз, ошончолук аты бар. Кыздардын аялынан кыдырбай эле көчөлөрдө шыпырып кое берет өзү да. Туруп эле өзү ишин бүтүрүп кое берет. Бөлүү деген жок. Негизи жумуш маселесинде бөлүү деген жок. Идиш жуот, мындай кылсын, туалетти кыздар жууш керек деген. Кайсы учурда кыргыздын кызы туалет карап калган эле, урматтуу бекендеш. Бүт мурда орустар карайт эле го, туурабы? Азырчы айтайын деген эркек мындай иш кылыш керек, аял мындай иш кылыш керек деген бөлүү жок. Жумуш маселесинде бардыгын кылып үйрөтүшүбүз керек жаштыгынан балдарыбызга. Биз өзүбүз кыздарыкы башка, эркекти башка деп туура эмес тарбия бере алабыз.